Башталгыч кесиптик билим берүү же орто кесиптик билим берүү уюмдары программалык аккредитациялоодо бир арыз менен бир нече программалардын отчетторун толтуруш үчүн эмне кылуу керек, ошолорду көргөзүп берейин. Мисалы үчүн программалык аккредитациялоо башталгыч кесиптик билим берүү программаларын тандайлы. Бул жерге өзүнө өзү баалоо жүргүзүү боюнча буйрукту тиркейбиз. Түзүү дегенди басып, мына экинчи кадамга келдик. Бул жерден эми кесиптин өзүн тандайбыз. Тигүү жабдуулардын оператору болсун биринчиси. Бул кесипке тиешелүү өзүнүн кириш жүзүн жазып, сактоо жана башка программа кошуу дегенди бассак, мынакей кайра эле ушундай тала болот. Бул жерде деле экинчи кесипти токарь револьверчи болсун мейли. Бул кесипке тиешелүү өзүнүн кириш жүзүн жазасыз. Кайра эле ошол көк баскычты басып, мына үчүнчү дагы кесипти кошконго мүмкүнчүлүк болот. Токарь револьверчи болсун мейли. Бул кесипке да тиешелүү өзүнүн кириш жүзүн жазып, ушинтип канча кесип, канча программа болсо ошентип кошуп кете берсеңиз болот. Сактоо жана программа кошуу дегенди басып. Мынакей мен эми азыр 3 кесип боюнча мисал кылып көргөзөйүн. Эми ар бир кесиптин отчетун толтуруш үчүн өзүн өзү баалоону тууралуу деген көк баскычты бассаңыз, мына критерийлер. Ушу токарь револьверчинин отчетторун ушул жерден толтурасыз. Кийинки кесип ал деле ошо токарь револьверчи, мисалы үчүн муну деле мына өзүнө өзү баалоонун тууралуу деп ушул жерден бул кесиптин дагы отчетун толтурасыз. Тигүү жабдуулардын оператору бул деле ушундай. Ушинтип ар бир кесиптин отчетторун толтура берсеңиз болот. Анан эми бул жерде толтурулган жок деп турат. Бул болсо бардык критерийлер толмоюнча бул сөз эч өзгөрүүсүз тура берет. Качан гана бардык критерийлер толгондон кийин бардык критерийлер толтурулду деген жашыл жазууга өзгөрөт.